Arvаңыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү тема биздики жалпылама тема Аттила кыргыздардын даңазалуу баатыры. Бүгүнкү карайтын тема болсо эки маселе, эки суроо. Биринчи элдердин улуу көчүсү, экинчи Кыргыз Кыпчак сабыр негизги уруулар бундардын арасында. Эми бул тема элдердин улуу көчүсү деген же орусча великое переселение народов, же немисче große Völkerwanderung деген тема. Бул абдан бул мындай көп изилденген бул тема. Мында 100 жылда улуу көчүсү деген элдер бир жерден баштап башка жерге көчүп кетип аттыр. Аны эл көчкөндө биринчи демилгечи мындай айтса болот, гундар болду. Гундар келди. Остготтор гундара кошулуп көчтү Европага. Остготтор көчтү. Славяндар көчтү Европага. Анан жана пуштага келгенде Остготтор өзүнчө жанагы Римдин бир чоң шаарын тандап алды. Виндабона деген шаарды. Ал бүгүн Вена болуп калды. Ал Римдин шаары болчу. Римдин жанагы бир аймактын борбору болчу. Аякта германдар, немистер жок болчу. Анан ким жанагы гундар менен келген Остготтор аны ээлеп алып, бүт аяктан сүрүп чыгып, эмелерди, башка улуттарды, башка урууларды өзүлөр ээлеп алды. Ошондон бери Вена болуп калды, Виндабона. Келген славяндар Сингидун деген дагы бир Римдин аймактын борборун ээлеп алып, ал бүгүн Белград болуп калды. Аны ээлеп алышты. Бүт жанагы римдиктерди, гректерди баарына сүрүп чыгышты. Вестготтор гундардан качып эмеге кире качты биринчи, жанагы Балтика деңизинин жээгине. Аяктан Вестготтор англ, ют, фристер менен кошулуп атып, сакстар менен кошулуп атып, жана деңиздин жээги менен кетип, Балтика деңизинин, Түндүк деңизинин жээги менен кетип, эмеге чыгып, аягында эмеге көчүп кетишти. Англияга, бүгүнкү Британияга көчүп кетишти. 4-кылымдын аягында. Вандалдар Карпатанын, түштүк Карпатанын күнгөй жагында жашачу вандалдар. Анан алар да гундан чочуп, алар көчө баштады. Алар көчүп, биринчи Германияга көчтү, ар жактан Галлияга, Францияга, Франциядан Испанияга, Испаниядан Африкага көчүп, ошол жердин өзүнчө королдук түштү. Эми вандалдардын 60 000 аскери бар эле. 60 000 аскер эсептесек, ошондо адамдардын саны, ошол тургундардын саны 1,5 миллион ашык болот. Вандалдар. Ошо бүгүнкү Карфаген деген жерге көчүп кетишти. Бирок аяктан да кийин көчүп кетет. Вандалдар. Хаттар, бул герман уруу, хаттар эмеде жашачу, жанагы Карпат, түштүк Карпата, терскей жагында жашачу. Алар да гундардан чочуп, Вестготтордон чочуп, Готтордон чочуп, Альпанын ар жагына кетип калышты. Альпанын батыш жагына көчүп кетти. Бургунттар булар биринчи жашачу Карпатанын терскей жагы, түндүк жагында жашачу. Анан Готтордон, гундардан эмес, Готтордон чочуп, бургунттар эле германдар. Готтор да германдар. Готтордон чочуп, алар Германияга көчүп, анан Германиядан ар жак өйдөгө түндүк Галлияга кирип, Страсбург, бүгүнкү Страсбург деген жердин тегерегинде жайгашты. Бургунттар. Алеман деген эл, алар жармысы гундара кошулду. Мен айттым эле, дагы бир айтып калсам, гун тилине алеман деген сөз кирди, албан деген маанинде кирди. Анан немис тилдерди, герман тилдерди ушуга чейин тиги түрктөр, башка түн эме жанагы батыштык түрктөр аны эме дейт, албан тили дейт. Герман тилин, немис тилди, албан тили дейт. Булар алеман. Аны Кыргызстанда да калды, алеман деп. Албан деген формада, албан деген чоң сары киши. Күчү зор чоң сары кишини албан дейт. Албан киши экен дейт.
Ошо алимандар, жарымысы гундара кошулду, жарымысы көчүп кетти эме жакка, тетиги бүгүнкү жанагы Нормания деген жерге, Ла-Манштын жээгине көчүп кетишти. Ошентип жана бул жалаң булар көчкөн жок, дагы майда да уруулар көчтү. Дактар, тайфалдар көчүп атышты Европадан. Бири-бирин сүрүп эле көчүп атышты. Ошон үчүн жанагы мулдун ысымы элдердин улуу көчүүсү 4-5 кылым. 2 кылым бул созулду. Гросса Фөлкер Вандерунг деген элдердин улуу көчүүсү деген 2 кылым созулду. Анан дагы ушеден дагы бир кызык бар. Вестготтор менен Остготтор жана мурун жана гундар келелекте. Мен айткам, жана айтпадым эле, Вестготтор, Остготтор мамлекеттери Европада 3-чү кылым биздин доорго чейин, 4-чү кылым биздин доор, 7 доор, 7 кылым турган. Вестготтор менен Остготтор мамлекеттери, 2 мамлекет Европада турган. Гундар аны мамлекетти жок кылды, талкалады. Анан ошо мамлекеттер турганда 7 кылым алар ошо жана чыгыш Европаны ошолор тейледи. Остготтор менен Вестготтор тейледи. Алардан дагы Рим коркчу алардан. Аскери чоң болчу. Гундар коркпой эле алар жеңип алышты. Анан алар эмне кылышты? Алар жанагы Балтикадан Кара деңизге жол салды. Жарым километр кенендиги жол салды. Таш жол салды. Ал жол азыр деле бар. Белоруссиянын жанагы саштардын күн батыш жагында, батыш Украинада, анан ошо менен Украина менен Одессанын жанына чыгат ошо жол. Янтарная дорога деп коет аны. Ал жолду Вестготтор соода кылып ачты. Вестготтор, Остготтор эмне тигил жакта жанагы Балтик деңизде Янтар деген асыл таш бар экен. Ошо асыл таштарды жыйнап, арабага салып, бул Кара деңизге алып келип, кайыктарга салып, алып барып, Константинополь, Римге ошол жака сатышкан. Ал акырдан чоң акча экен да. Жанагы ушакка чейин чоң акча, Янтар деген асыл таш. Чоң акча ал. Ошондо сатыш экен. Анан ошол жолду кайтартыш экен. Остготтор менен Вестготторго эч кимди өткөзүшү эмес экен. Ошо менен биякта жашап калган славян уруулар, алар чыгыш славян болуп калды. Биякта жолдун чыгыш жагында жашаган. А жолдун батыш жагында жашаган славяндар батыш славяндар болуп калды. Чыгыш славяндар болсо түрктөргө, уграфиндерге жакын болуп калды. А тиги славяндар жана эмелерге жакын болуп калды, германдарга жакын болуп калды. Мына ушакка чейин чехтер эки тилде сүйлөйт чехтер. Чехче окуйт, анан немисче окушат. Вуздарда аларды окутат. Чехияда ушундай, Словакияда ушундай. Эки тилде болуп калышты алар. Тиги жанагы батыш славяндар. Ошонун баары бөлгөн жана Вестготтор, Остготтор бөлгөн жана Янтар жолу менен бөлүп салган ошону. Бияка өткөзбөй, бияка өткөзбөй. Ошо менен алар бөлүнүп калган. Ал жолду Янтарный дороганы гундар талкалады. Жок кылды, ал жол жок бүгүн. Бирок калдыктар дегеним бар дагы. Эми дагы айтып кетерим. Кыргыз, Кыпчак, Сабыр 3 уруу жана Гун союзунда, Гун бирикмесинде 3 уруу негизги уруулар. Анткени бул уруулар жана толук составды түмөн түзө алат. 10 000 солдаттан, 10 000 жоокерден, атчандардан. Ошондо да бир атчан 2 атчы менен, бирөөнүн алдында, бирөө жанында. Согушка барганда гунда 2 ат менен барчу. Анткени бир ат такай эмете албай чарчап калат, экинчи атка минип алат. Анан ошо Кыргыз, Кыпчак, Сабырлар 10 000 эме түзө алса, составды төмөн түзө алса, анда кеминде алар 800 000 адам, тургундар бар арасында, адамдар бар. Ошо жана урууларда, Кыргыз, Кыпчак, Сабырларда. Эми Кыргыз, Кыпчак, Сабыр деп атабыз биз. Бүгүн тарыхта, ошо мен биринчи жолу айтып кеттим эле, дагы кайталайм. Кыргыздар 6 мамлекет түзгөн. 6 мамлекет түзгөн кыргыздар. Кыргыз уруусу 6 мамлекет түзгөн. Биринчиси баяркы жана 2240 жыл мурун аны ООН бизге далилдеп берген, ООН бизге тастыктап берген. Аны биз майрамдаганбыз. 2003 жылы бүт Кыргызстан майрамдаганбыз.
Биздин өзүбүздүн биринчи мамлекеттүүлүгүбүздө биринчи кыргыз деген ысым чыкканын. Экинчи мамлекет мына жана Гун империя, бул мен эсептейм кыргыз мамлекети. Кыргыз мамлекети. Анткени Гун империяда башкарган кыргыздардын хандары болчу. Анын кыргыздардын кыргыздардын уруулары башкарган Гун империяны. Үчүнчү мамлекет жана Барсбек түзгөн мамлекет 78-кылымда Эне Сайы менен Алтайдын тегерегинде. Төртүнчү мамлекет теги кыргыздын улуу бийлиги 11-кылымда. Бешинчи мамлекет биз баарыбыз айрымдарыбыз көпчүлүгүбүз жашап калганбыз. Улгайган адамдар Киргизская Советская Социалистическая Республика деген мамлекетте биз жашап калганбыз. Кыргыз Совет Социалисттик Республикасы деген мамлекет. И алтынчы мамлекет бүгүнкү мамлекет, эгемендүү мамлекет биз жашап атабыз. Кыргыздар ошо менен кыргыз уруусу, кыргыз эли 6 мамлекетти түзө алган. Анын ошол эле заматта Кыпчак деген уруу биз менен жүргөн. Ошондой эле таасирдүү уруу болчу, күчтүү уруу болчу. Сабыр деген уруу биз менен жүргөн. Таасирдүү уруу, күчтүү уруу жүргөн биз менен, бирок алар мамлекет түзө албай калды. Бирок Кыпчак уруусу абдан даңазалуу, мындай айтса, жоокерлер кайраттуу, эр жүрөктүү Кыпчак деген эме кирип калган. Бул жүрөктүү адамдар деп. Кыпчактар. Жүрөктүү эмеге солдаттар деп кирип калган эмеге лексиканга. Анын мына жанагы мурунку Гун эбегейсиз Гун талааны кийин Кыпчак дешти деген ысым берген. Кыпчак дешти деген бул Кыпчак талаасы деген сөз. Кыпчак талаасы. Жанагы Алтайдан баштап тетиги эмеге чейин. Тетиги Дунайга чейин Кыпчак талаасы. Кыпчактар өзүнчө мамлекет түзө албаса да, бирок Кыпчактын гвардиясы жанагы Мажарстанда калды. Канча 5-6 кылым Кыпчак гвардиясы ошол жерде жанагы аскер күч түзүп атты. Мажарстанда, Венгрияда. Кыпчак гвардиясы ошол эле жана биздин Коконтто канча кылым жүрдү Кыпчак гвардиясы, кыпчактар. Кыпчак гвардиясы Хивада жана аскердик күчтү түздү. Кыпчак гвардия мамлюк болду Египетте. Мамлюк, ал тарыхка кирди. Ал аягында Египетти башкарып калышты мамлюктар. 2 кылым башкарды Египетти мамлюктар, кыпчактар. Кыпчак гвардиясы. Сабырлар да абдан мындай жүрөктүү, кайраттуу, тартынбас, мындай каарман эл болуп чыгыптыр. Сабырлар эл болуп чыккан. Эми гундар өзүлөрү жүрөктүү, гундар өзү кайраттуу, гундар өзү коркпойт эчтекеден. Ошонун арасынан жана сабырларды айырмаланчы. Абдан жүрөктүү, абдан кыйын, абдан каарман деп сабырлар айырмаланчы ошонун арасынан. Ошон үчүн калып калды жанагы бүт түрк элдеринде калып калды. Сабыр бол деген сөз, сабырдай бол деген сөз. Сабырдай кыйын бол деген сөз. Сабыр кыл, сабырдай кыйын иш кыл деген сөз. Калып калды ошо. Бизде да ал сөз бар. Сабыр бол, сабыр кыл деген сөз. Ошо сабыр уруун жанагы сабыр урууга арналган ошо. Ошо алардын каармандыгына, батырлыгына арналган бул жанагы макал лакап. Сабыр бол, сабыр бол, сабыр бол. Сабырлар да түзө албай калды өзүнчө мамлекетти. Түзө албай калды. Сабырлардын бирок сабырлардын келип эме негиздечү пайдубал болду түрк элдерге. Алар сууар деп коет. Түрк элдерге. Алардын сабырлар ошого жайгашыптыр Канекей деген жерге. Бүртү менен жарым шашак келип жайгашыптыр. Канекей деген жер бар. Жанагы Константинополдун тушунда. Бер жакта Кичи Азияда. Ошо сабырлардын жери. Анын сабырлар тигилер түрктүн ичинен сабырлар бозой ичишти. Стамбулдун тушунда, Константинополдун тушунда Канекей деген жер бар. Ошол жерге сапырлар жайгашкан. Анын сапырлардын дагы бир укугу бар болчу. Баары жанагы Осмон менен жана Осмон кылыч менен байлаганда жанагы жаңы султанда бүт баары туруш керек. Сабырлар отурган уруксат. Отурат сабыр. Сабырдын ханы отурат. Калганы турат. Ошондой эмес бар сабырлардын. Ошондо жана жүрөктүүлүгү үчүн, кайраттуулугу үчүн анан жана сабырлар жалаң түрк аскерде жалаң эме болчу.
жанагы атчандар болчу, сабырлар. Ошол жактан түрктүн сөзүндө атчан аскер сабыр болуп калды, субар деп коет алар. Субар болуп калды. Субар деген кыйын, атчан жоокер деген сөз. Эми сабырлар кийин эмелер да сабырлар. Мынау Кавказдагы кумыктар, карачайлар, балкарлар булар сабырлардан ошон таркаган. Кээде ылы жактагы чубаштар да сабырлардан таркаган. Аларда санжыры бар чубашта. Атилла биздин эл баатырыбыз деп. Атилла биздин баатырыбыз деп чубаштар да бар. Чубаштарда. Чубаштын тили да эме жана түрк тили. Бирок алар жанагы тегерегинде уграфин тилдери, мордва тилдери, славян тилдери менен аралашып, орус тилдери менен аралашып кеткен, тилдери башкача болуп кеткен, аралашып кеткен. Бирок негизи грамматикасы биздики түрк тилдин агглютинативдүүлүктүн грамматикасы. Айтып кетиш керек, жанагы бул үч уруу кыргыз, кыпчак, сабырлар таркаганда жалаң мен айтып атпайбы, түшүнүп аласыңар да. Сабырлар түрктөрдү түздөгөн, же чубаштар түздөгөн. Жок, жалаң. Негизи көпчүлүк сабыр барган. Айкада кыпчактар да кошулган, сабырлар да, кыргыздар да кошулган. Кыпчактар көп барган жерге кыргыздар да кошулган, сабырлар да кошулган. Мисалы, кыпчактар 70%, кыргыздар 30%, жана уруулар таркап кеткенде казак эл болду. Пайда болду казак эли. Татар эли, Ноғой эли, башкырт эли, өзбек эли, түркмен эли, кыпчактар кыргыздар арасында. Же кыргыздар, анан кыпчактар кошулган. Кыргыздар 70%, кыпчактар 30%. Бүгүнкү кыргыз элибиз 30% кыпчак уруу түзгөн. Жалаң кыпчактар эмес, дагы 5% бизде кичинекей уруубуз бар, сабырдын уруусу бар. Баягы ошол жактан таркап келген жана гундардан келген. Биз менен мына Чаншанда сабырдын уруусу бар. Сабыр деген уруусу бар. Деди Славарда турат. Славарда Каратай Олжобаев жазган Славарда. Кажерде сабырлы жалаң бизде эмес, качан келген, кайсы кылымда келген, кажерден келген, анын туугандары кажерде бар. Сабырлардын туугандары Түркияда бар, Чувашияда бар, Кавказда бар деп жазылып атат. Байыркы эл, сабыр деген байыркы эл деп жазылып турат. Мына ошо сабырлар, бизге келген сабырлар. Же сабырлар менен кыпчактар эбетке кошулганды. Жана чубаштар пайда болду, түрктөр пайда болду. Мындай да, мына таркаганда, жана гун каганат таркаганда жалаң эле сабырлар бир жака эмес, кыпчактар бир жака эмес, кыргыздар бир жака эмес, бөлүнүп кетти. Көпчүлүгү бир жака кетсе, кыргыздар, аларга кыпчактар кошулуп, сабырлар кошулуп, бияка тил бир болуп атпайбы? Тил бир, менталитет бир. Жери ишенген дини бир, теңирчилик. Ошондук бияка сабырлар кетсе, аларга кичине кыргыздар, кичине кыпчактар кошулуп, ошондой кетип атышат. Бияка кетип атышат. Андан тышкары бул мен түрк элдерди айттым. Улдарда бүгүн түрк болбой калган элдер да бар. 11-кылымда болгарлар түрк болбой калган. Алар эмне тилге өтүп кеткен. Жана славян тилине өтүп кеткен. Болгарлар да көмөдөн таркайт. Жана гундардан таркайт. Орус казактар да гундардан таркайт. Орус казактар. Ал 12-кылымга чейин кыпчак тилинде сүйлөчү орус казактар. Анан кийин тияктан көп эме качып атып, жана Россиядан көп жана кулдар, малайлар качып атып, тилдер аралашып кеткен. Аны бирок орус казактар ушуга чейин интернетте талашып атышат. Биз өзүбүз элбиз, гундан таркаганбыз деп. Алар талашып атышат. Биздин эмебиз башка деп талашып атышат. Историктер, Россиянын историктери талашып атышат. Орус казактар өзүнчө. Ошон үчүн жана орус казактар киргенде жана царды коргоп киргенде демонстрация менен орус казактар кылычтар менен кирчү да, жана шашка менен киришчү. Алар аячы эмес, өзүнүн тукумдарын жанагы орустарды аячы эмес, эч аячы эмес. Анткени булар гундардын тукумдары. Аралашып кеткенде тилдер аралашып кеткен. Казак деген сөз орус казак, кыргыз казак, казак деген сөз чегарачы деген сөз. Орус казак, орус чегарачы, кыргыз казак, кыргыздан чыккан чегарачылар. Укканыңарга бүгүн чоң рахмат. Эмки жолукканга чейин.